урматтуу депутаттар, көңүл бурсаңыздар, биздин мурдагы кесиптешибиз Жаныбек Абиров депутат, мурдагы депутатыбыз ушул мына мандатын тапшырды. Ошого байланыштуу сөз сурап атат, бир ыраазычылык пикирим айтып коеюн деп. Макулсуздарбы, сөз берейлиби? Келиңиз, Жаныбек Болотбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Саламатсыздарбы, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу депутаттар. Мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Мен ушул трибунада 1 жыл 3 ай мурун ант бергем. Ошол күндөн тартып, бүгүн кайрадан трибунадан кайрылып турган кезим. Албетте, коомдук иштер, калкка жагымдуу шарттарды түзүү боюнча кайрылуу жасоону пландаган элем. Тилекке каршы, бүгүнкү кайрылуум өз каалоом менен жазган арызымдын негизинде депутаттык ыйгарым укуктарымдын токтотулгандыгына байланыштуу болот. Урматтуу депутаттар, сиздер менен 1 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде чогуу иштештим. Бул аралыкта бир топ мыйзам долбоорлорунун үстүндө иш алып бардык. Депутаттык ишмердүүлүгүм учурунда элдин түйшүгүн жеңилдете турган бир нече мыйзам долбоорлорун сиздер менен чогуу демилгеледик. Айрымдары кабыл алынып, күчүнө кирген болсо, айрымдары азыркы учурда талкууланып жаткан кези. Шайлоочуларым менен тыгыз байланышта болуп, алардын сураныштарын аткаруу максатында мамлекеттик жана муниципалдык органдар менен бир катар долбоорлордун үстүндө чогуу иш алып бардык. Элдин суранычын ишке ашырууга колдоо көрсөтүп, жардам бергендиги үчүн министрлер кабинетине жана Бишкек шаарынын мэриясына терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу депутаттар, мен 2017 жылдан бери саясаттамын. Жогорку кеңешке борборубуздун Ленин районунан шайланып келгенге чейин Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болуп, төрагасынын кызматын аркаладым. Бул мезгилде мага көп нерсеге жол көрсөткөн, тажрыйбасы менен бөлүшкөн, кеңешин аябаган Бишкек шаардык кеңешине жана аппараттын кесипкөй кызматкерлерине терең ыраазычылык билдирем. Бул тажрыйба мен үчүн өлкө парламентине шайланууга түрткү болду. Кудайдын буйругу менен жогорку кеңешке келип, бул жерден мыкты досторду, саналаштарды таптым. Алар менен агайыны, эже карындаш катары мыкты мамиледе болдук. Жана мындан ары да мамилебиз үзүлбөйт деп ишенем. Жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт демекчи. Ар бир адам адашат экен. Алардын катарында мен да адаштым. Тилекке каршы, менин катышуумдагы акыркы болуп өткөн окуя коомчулук арасында кызуу талкуу жаратып, мен окуяны талдап, терең ой жүгүртүп, жана жоопкерчиликти сезип, жалпы мамлекеттин, анын ичинде жогорку кеңештин аброюна шек келтирбей, комиссия мүчөлөрүн жана жалпы парламентти ыңгайсыз абалга калтырбай, өз каалоом менен мандатымды тапшырууну туура көрдүм. Мыйзам баарына бирдей, ал катаал болот. Сен депутатсыңбы же катардагы кызматкерсиңби, эч айырмасы жок. Албетте, бул чечимди кабыл алуу оңойго турган жок. Анткени борбор каалабыздын Ленин районундагы 11.813 шайлоочу мага ишенип, алардын өлкө парламентиндеги өкүлү болууга укук берди эле мага. Тилекке каршы, болуп өткөн окуядан кийин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттын кызматын мындан ары аркалоо моралдык баалуулуктарга каршы келип калмак. Урматтуу депутаттар, ар бириңиздер менен таанышканыма кубанычтамын жана чогуу иштешкениме абдан сыймыктанам. Сүйүктүү мамлекетибизге албан ийгиликтерди каалайм жана дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөлөрдүн катарына киришине тилектешмин. Бул багытта талыкпай иш алып барып жаткан өлкө жетекчилигине, сиздерге, урматтуу депутаттарга, өкмөт мүчөлөрүнө, ар бир кыргызстандыкка ийгилик каалайм. Мага 1 жылдан ашык убакыт ичинде ар тараптуу колдоо көрсөтүп келген
шайлоочуларыма, командама, Жогорку Кеңештин төрагасы Шакиев Нурланбек Тургунбековичке, төраганын орун басарларына, фракция лидерлерине, депутаттык топтордун жетекчилерине, комитет төрагаларына, анын ичинде мен мүчө болгон фракциянын, депутаттык топтун жана комитеттин жетекчилери Сыдыков Бактыбек Хусеновичке, Сатыбалдиев Элмурза Ракиевичке жана Төлөнов Данияр Эрмековичке, жалпы депутаттык корпуска терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле Жогорку Кеңештин аппаратына алкыш айтам. Жалпыңыздардын алдыңыздарда дагы бир ирет Аргенден жана анын үй бүлөсүнөн, жакындарынан, ошондой эле мага ишеним көрсөткөн шайлоочуларымдан жана командамдан жана менин үй бүлөмдөн чын жүрөктөн кечирим сураймын. Сиздер менен биротоло коштошпоймун, жолугушканга чейин гана демекчимин. Кудай буйруса келечекте мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүнө чогуу салым кошобуз деген үмүттөмүн. Кармаган ороозоңуздар кабыл болсун, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Рахмат Жаныбек мырза, биз дагы сиздин кийинки иштериңизге ийгилик каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Сиз биздин парламентте эң активдүү, мыкты депутаттардын бири болдуңуз. Өзүңүз айтмакчы, жигиттик кылып, мырзалык кылып, башкаларга үлгү көрсөтүп атасыз. Бар болуңуз, дайым кыргыз элине ак кызмат кылып жүрө бериңиз. Келечегиңиз алдыда. Бар болуңуз. Мен мекенчил тобунун лидери катары өзүмүн бир каалоом айтып койсом болбойт деп таптым. Көп убактыңыздарды албайм. Урматтуу Жаныбек Болотбекович, өзүңүз жаш болгонуңуз менен бүгүнкү чыгып, өзүңүздүн кылган кыймыл аракетиңиз менен, могулжада сүйлөгөн сөзүңүз менен мен толук кандуу ишенем. Сиз бүгүн улуу муунга дагы, өзүңүздөй жаш муунга дагы саясий жоопкерчиликтин чоң үлгүлүгүн көрсөттүңүз. Буну сиз эмес, улуураак муундар көрсөтсө болмок. Бирок сиздин көрсөткөн жоопкерчиликтин чеги бул өтө чоң планка коюп койдуңуз. Бизге, мамлекеттик кызматкерлерге, мамлекетке иштөө, мамлекетке кызмат кылуу ушул сизде жоопкерчиликтен башталат. Туура юридикалык нормаларга таянып, бизге таянып отура берсеңиз деле болмок. Бирок сиздеги баалуулук, сизге берген ата эненин тарбиясы, өзүңүздүн жүрүм турумуңуз, балким могул жерге келип Жогорку Кеңеште көрүп, көп нерсени көргөн, сизге ага жол бербеди. Мен айтам, биздин мекенчил тобу сиз менен иштегенге аябай ыраазы. Дагы иштесек болмок, өзүңүз айтып кетмекчи, ушундай болуп калды. Бул жагдай. Буга ар бирибиз качандыр бир учурап калышыбыз мүмкүн. Мындан эч ким кепилдик бере албайт. Сизге чоң ыраазычылык, ишмердигиңизге өзүңүз туура айттыңыз, биз менен коштошпоңуз, биз менен көрүшкөнчө деген сөзүңүз дагы бизге чоң таасир этти. Көп жашаңыз, мындан ары жаңылбай жүрүңүз. Бирок дагы бир ирет айтып кетейин, урматтуу кесиптештер, мен ар дайым жоопкерчилик эмне деп мына 12 жылдан бери жүрүп, жоопкерчилик деген ушул деп айтып кете алам сиздерге. Жоопкерчилик күнөөнү мойнуна албай койсо болот. Күнөөнү далилдешет. Бирок жоопкерчиликти, андан барып саясий жоопкерчиликти өзүнө алуу бул баатырдык бүгүнкү күндө. Рахмат, Жаныбек Болотбекович. Сизге ак жол. Келечекте ишиңизге биз ар дайым сизди колдойбуз. Чоң рахмат, кесиптештер.